Долбордогу жашоо турмуш, Бишкектиктерди түйшөлткөн түйшүктөр, кубанткан жакшы иштер, кала башчылыгынын алдыга койгон иш пландары, шаарды өнүктүрүү программасы. Монун баарын Бишкектен сүйлөбүз берүүсүнөн угаласыздар. Саламатсыздарбы, урматтуу Марал радиосунун угармандары, Фейсбуктагы жана 24 ТВ телеканалынын көрүүчүлөрү. Эфирде Бишкектен сүйлөйбүз программасы. Бул программада биз Бишкекке тиешелүү болгон маанилүү маселелерди жана көйгөйлөрдү айтып талкуулап турабыз. Микрофондо мен Айдина Маматисаева. Бүгүн биз шаарды жашылдандыруу, көрктөндүрүү, көчөттөрдү отургузуу жана ишембилик туурасында кеп курабыз. Студиябызда конокто турак жай коммуналдык чарба иштери боюнча вице-мэри Жамалбек Ирсалиев мырза бар. Жамалбек мырза, саламатсызбы? Студиябызга кош келипсиз. Саламатсыздарбы? Биринчиден ушул сиздердин Марал радиосунун эмгек жамаатына ушул эл менен байланыш түзүп берип аткандыгыңыздарга терең ыраазычылык билдиребиз. Рахмат. Урматтуу көрөрмандар жана угармандар, эгерде сиздерде темага байланыштуу суроолоруңуздар болсо, анда 0312 68 06 06 жана 0709 68 06 06 номерларына байланышып сурооңуздарды берсеңиз болот. Жамалбек мырза, ушу алгач айтып кетсеңиз, быйылкы жылга карата сиздердин ушу чарба департаменти кандай иштерди алып барууну пландап жатат? Быйыл эми буюрса Бишкек шаарында көбүнчөсү азыр эми жаз келди. Кыргызда жакшы сөз бар, жаз жарыш күз күрөш деп коет. Жаздын алды менен кар кетери менен 3 айлык ишембилик жарыялаганбыз. Бул мамлекеттик деңгээлде президентибизге чейин катышып ишембиликти эмки жума ушул эртең премьер-министр чыккан таатта өкмөт аппараты, ар бир ошол жогорку окуу жайлар жана биздин муниципалдык баардык кызматкерлердин баары ишембиликке чыгып атышат. Ал эми жазгы жашылдандыруу иштери боюнча болсо алгылыктуу иштер жүрүп атат. Быйыл өзүбүз план боюнча 10 000 дарак отургузалы деп пландаганбыз. Андан сырткары 1,5 миллион гүл отургузабыз деп атабыз. Апрель айынын аягында Кудай буйрса гүлдөрдү алып чыгабыз. Дарактарды болсо негизгисинен баягы жеринен эле ушул бизде жыл сайын эле отургузулуп келет, бирок ал суу жетпеген жана ошондой эле бир мындай ыңгайсыз жерлерге отургандыктан отургузулган дарактардын баары көктөп кетиши кыйын. Баягы жөнөкөй гана бир чыбык айланып калып атат. Ошол себептен быйыл биз аябай бул тарабына көңүл бөлдүк дагы. Баягы көп жылдан бери багылып аткан, өсүп аткан бактарды алып атабыз. Мунун баса белгилеп айта кетүүчү нерсе, бул жерде биз элге кайрылуу жасаган элек. Элге кайрылуу жасаганда Чүй көчөсүн мисалы Москвада иштеп аткан эл аралык ишкерлер ассоциациясы деген биздин мигранттар чогулуп, ар бири өздөрү 5500 сомдон алышты окшойт бакты. Өздөрү барып сатып келишип, ошо Чүй көчөсүнүн баарына клондорду отургузушту. Андан сырткары Улуттук банк бизге бир скверди отургузуп берди, Океан филармониянын жанында. Дагы бактарды алып беребиз деп атышат. Кече эле Токтогул ынтымагы деген коом бар экен. Ошо токтогулдуктар алып келип ынтымак паркына 200 дарак алып келип беришти. Дагы бир апа бар экен, пенсионер. Ал киши дагы бизге 200 көчөт жардам берип атат. Ушул сыяктуу аттарын айтпай эле баягы бизге жардам берип аткан, соопчулук үчүн тигип аткан, бактарды отургузуп аткандардын баары бар. Негизгисинен кыргыз болуп жаралганыбызга сыймыктануу менен, мындай сүйүнүү менен жашасак болот. Себеби биз өзүбүз шаарыбыз үчүн күйө тургандар, шаарды сүйө тургандар абдан көп экен. Бул жерден элибизге терең ыраазычылык билдиребиз. Ушул өздөрүнүн үй бүлөсүнүн атынан алып келип ушул бактарды отургузуп аткан ар бир жаранга ошол бактай ушундай бир узак бир өмүрлөр, жашыл бир жашоо каалайбыз. Баардыгынын жасаган сооптуу иштери кабыл болсун деп тилек айткым келет. Түшүнүктүү. Жашылдандыруу туурасында айтып кеттиңиз. Айтсаңыз, жашылдандыруу саясаты негизи кандай жүрөт? Мисалы, ушул жака ушул бакты отургузабыз, муну бул жака мындай бактарды тигебиз деген сыяктуу. Сурооңузга түшүндүм. Жашылдандыруу саясаты негизгисинен шаардын өзүндө Бишкек шаары мурун жашыл шаар Фрунзе деп аябай Орто Азиядагы
абдан жашыл шаардын катарында экинчи орунда турган шаар эле. Азыр болсо мына мыйзамсыз курулуп аткан курулуштардын азабынан көбүн эсе жашыл бактардын баарын талкалап ортолоруна салып алып, ошол бактын баары талкаланып отуруп, азыркы учурда ошо жашыл шаарыбыз боз талаага айланып баратат. Аны жашырбашыбыз керек. Акыркы убакта парктардын баарын кыскаргандан кыскарып, сатылгандан сатылып эле кыскарып келатты. Жолдун жээгинде бактардын баарын кыркып салып, анын ордуна машина токтотуучу жайларды, кафелерди салып атат, парктардын ортолоруна салып атат. Баарыбыз эми аны көрүп турабыз да. Мына ушундай мыйзамсыз иштердин баарын токтотуп, азыркы жаңы келген мэрдин милдетин аткаруучу Бактыбек Жапарович Кудайбергенов ошол баардык мыйзамсыз курулуштардын баарын ошо парктарга бөтөнчө көңүл бөлүп, ошо парктардын ичинде курулуштардын баарын, мыйзамсыздардын баарын токтотуп, биздин арендага алып, ошол ижарага алгандардын баары менен келишимди бузуп, жашыл зонага айлантып баштадык. Бул иш буюрса алгылыктуу иш болуп, жана келечекте жакшы натыйжа берет деген үмүттөмүн. Ушу жашылдандыруу иштерине жылда канча каражат бөлүнөт? Бул эми биздин жашылдандыруу иштерине дегенде маселе ал жердеги эмгек акылар жана техникалык тейлөө баары биригип келип ошол жалпы чыгымды бир 400 миллионго жетпеген акча бөлүнөт. Түшүнүктүү. Эми ушу таштандыларды кайра иштетүү боюнча азырынча кандай иштер жүрүп жатат? Негизи канча убакытта, анан кандай шартта ишке ашаары күтүлүүдө? Абдан жакшы суроо бердиңиз. Бул таштанды маселесине биз 2011 жылы Европалык банктан, ЭБРРден 22 миллион кредит, ошонун жарымы грант менен да, 11 миллион кредит менен, 11 миллион грант менен алынган акчабыз бар. Ошол ушу күнгө чейин ошону акчаны дагы толук иштетип аягына чыга албай келебиз. Ал эми кредиттин процентин төлөп, гранттык негизде берилген акчаны баягы буга чейин эмне болуп, кандай болуп, ушул курулуштардын баары аягына чыкпастан, сөздүн ачыгында бул иш ушул убакка чейин чөйүлүп келет. Мынакей 10 жылдын жүзү болду. 10 жылдан бери ушул берген тамакты аш кыла албай, ошону чайнап туура жей албастан, туура пайдаланып, ошол мусордун сортировочный завод деп, мусорду сорттоочу завод курулуп калыш керек болчу, ушу күнгө чейин курулбастан келатат. Ал жерге бир техникаларды алып, жанагы көчөдөгү мусордун урналарын үстүн тосуп коюп, ошону менен эле чектелип коюп отурабыз. Чындыгына келгенде бул өтө көйгөйлүү маселе. Шаарды биринчи таштандыдан арылтуу маселеси чындыгында бул биз үчүн, элибиз үчүн өтө пайдалуу нерсе да. Себеби таштандыны билесиздер, азыр мына жаз келет, анан жай келет, шаардын ичи 1-3 эле күн алынбай койсо шаардын ичи таштандыга көмүлүп калат. Ушуну биз эске алышыбыз керек да. Ошондуктан бул таштанды маселесинде чоң каражат дагы бар. Таштанды маселеси канча машина таштанды барса, ошончо машина кайра таштанды чыгып келет да. Себеби анын ичинде таштандыны сорттоочу завод жок болгондуктан баклажканы чогулткандар, желим пластиктерди чогулткандар өзүнчө, кагазды чогулткандар өзүнчө, пленкаларды чогулткандар өзүнчө, темирди чогулткан жагы өзүнчө, ушундай баардык багы отходдордун баарын бул жерден, ошол жерде адамдар кол менен сортировка жасап келет да ушу күнгө чейин. Аны көрүп деле атасыздар, интернетке чыгып деле атат. Бул Бишкектин санитардык полигону өзү ошол жерде бир өзүнчө бир чоң уюшкан кол менен иштеген бир жапайы ишкана бар да. Муну эртерээк жолго койбосок, бул өтө адамдардын ден соолугуна дагы, өмүрүнө дагы өтө чоң зыян алып келип аткан нерсе. Түшүнүктүү. Бизде угарман бар экен, кабыл алсак. Саламатсызбы? Жамалбекке бир суроолорубуз бар болчу. Угуп атабыз сизди. Саламатсызбы. Негизинен эми Жамалбекти как вице-мэр катары өтө эмгекчил, мындай эме кызматкөй жакшы кишини деп билебиз, негизинен сыйлап да жүрөбүз. Негизинен Жамалбек бир эки суроо бар да. Биринчи суроо мына Правосоюздун көчөсүндө өтө чоң высоколуктун астына бул 3 жыл мурда бактар тигип салынганда, мен анча-мынча элдер буну дерево смертники деп коет, опасно. Уже 1-2 жылда высоколукка жетсе, ал уже элдерди токтотуп атат, тем более чоң высоколук. Ошону мен айтып, ошону бир көчүрөсүңөрбү же Бишкек башка каласына ошону бир карап коюшуңар шашып атат. Анан экинчиси,
мына Баха көчөсүнөн өйдө южный магистралдан жогору чыгып баратканда жолдун эки бетинде арчалар бар. Ал арчаларды эстикке кылбай туруп фильм ужасов тартса болот да. Шунчалык страшный болуп калды, куурап, кургап, ошолорду кесип бир жаңылап, азыр эми бизде кесебиз деле баягы жашыл коргоочу чагалды ызы чогул бир балекет кылып атат. Ошол арчаларды бир көрсөң Жамалбек. Шунчалык бир коркунучтуу абал, жолдо бир куурап жатып калды. Ошону кесип туруп бир жаңылап башка көчө тикпесеңер менчи анысы ал жерде эки бети сквер болсо боло турган жерде пескоблок чыгарышып, мойка салышып, чайкана салышып баарын ээлеп алышты да. Ал негизи проект боюнча ал жашыл зона болчу мурда. Азыр деле ошондой болсо керек деп ойлойбуз да. Ишиңерге ийгилик. Чоң рахмат сурооңузга. Профсоюздун көчөсүндө высоковольттун астында бактар боюнча буну карашыбыз керек. Негизи мурда баягы ошо жогорку чыңалуудагы өткөзгүчтөрдүн астына тигилип калган бактар уже баягы жыл өткөн сайын өйдө карай өсүп баратат. Аны дагы эске алып биз бул жөнүндө мен толук маалыматым бар. Ал эми экинчи жанагы айтып аткан Баха көчөсү менен магистралдын үстүндө арчалар куурап атат деп атпайбы? Ошол жердеги негизгисинен эки тарабында тең мурунтадан жашыл зона бар болчу. Мурун абдан жашыл болуп турчу. Азыр болсо чайканалар, машина жуучу жайлар болуп, цемент сатат жана башка ар кандай мындай соода түйүндөрүн кичинекей баягы павильондорду коюп эле кыскасы бул ушунун баары баягы жашыл арчаларга келе жаткан жолдун баарын бууп, мойкадан чыккан жаман суу менен ылдый карай агып, ушундай бир чындыгында ушул байке айтып аткандай акыбалга келип атат да. Ал эми арчаларды көчүрүү маселесин эмес, ошол жерди кайра жашылдандыруу маселесине көбүрөөк көңүл бөлүп муну карап атабыз. Ушул Баха көчөсүндө дагы азыр ылдый карай дагы отургузулуп атат. Эми өйдө жагынан эң негизгисинен жана жогоруда өзүм баса белгилеп айтып кетпедимби? Суу келе турган жерге отургузушубуз керек. А бул жерде суу агып турган жерлердин ушул жээктерде, жол жээктериндеги арчалардын баарын ушинтип мыйзамсыз курулуштар менен кууратып атабыз да. Түшүнүктүү. Рахмат. Ушу таштандыларды боюнча улантсак, айтсаңыз, ушу таштандыларды мисалы анын каражатын туура эмес сарпталып жатканы, анан мындай жемиштүү иштер жүрбөгөнүнө ким көзөмөлдөйт аны? Негизгисинен бул шаардын мэриянын саясаты да өзү. Буну биз көзөмөлгө эми өзүңүздөр билесиздер, биз келгенибизге мына 5-айга кетип баратат. Ал эми бул тендерлер өткөн бул баягы каражатка. Эстониянын Экитус деген фирмасы утуп алган. Азыр алар пандемияга карата шылтоолоп ошо келбей атышты. Бирок 15-апрелден кийин келебиз деп убада беришти. Алар келгенден кийин, ошол Экитус келгенден кийин ошолордун өкүлдөрү менен отуруп бул орой көз чарай деп сүйлөшүш керек. Булардын куруп аткан объектилеринин баасы, алып келген техникаларынын баасы, жана ошондой эле бизге салынып аткан жолдору, ошолордун баарын ошол мыйзамдын чегинде карашыбыз керек дагы. Баягы баасы өтө жогорку кылып, баягы эптеп эле акча жасап кетиш эмес, бул жерде иштин аягына чыгарыш максатыбыз да. Аларды да күнөөлөөдөн алыспыз, себеби мүмкүн алардын да жакшы бир тилектери бардыр. Келгенден кийин мына пандемия болуп калып токтоп калган иш эми келгенден кийин улантып кетер, мүмкүн Кудай эми ошол бөөдө кырсыктан сырткары кылсын. Азыр күндөн күнгө күчөп баратат ушул пандемия дагы. Ошонун чочулап сактанып атабыз баарыбыз. Бирок бул ишти аягына чыгарабыз деген үмүттөмүн жана ишенимим бар. Иштер жүрүп атат. Жүрүп атат иштер. Түшүнүктүү. Бизде угарман бар экен, кабыл алсак. Алло, Жамалбек, ассаламу алейкум. Ва алейкум ассалам. Кандай сизге ийгилик каалайбыз. Рахмат. Кубанычтабыз. Аябай жакшы. Дагы бир суроом бар эле да, мен мисалы үйдүн алдында павильон турат да. Мен негизи үйдүн алдын ушундай мисалы арчаларды кылып, мен көрүп жүрөбүз Фейсбуктан бир таштардан эме кылып тарткылайын дедим да, үйдүн муниципальный жерде. Бирок ошол жерлерде азыр павильондор турат да, мен канча басып чаттым, бирок ал павильондорду албай эле кайра узатып атат да. Анткени мен үйдөн чыкканда дагы ошол жердин баары ошондой да. Мен ошол боюнча кимге кайрылсам болот, кандай кылсам болот? Бирок мен муниципаль жерге дагы ойлоп, жерге кайрылдым, бирок алар дагы эле узатып салыптыр да. Дареги кайсы жерде? Чохон Варина дроп 1 деген жерде.
Ал жерде мен айтайын деп атканым просто баягы андай эмес, 2-3 объект бар да, ошондой үйлөр менен офистин алды, ушундай нерселерге бир проект жасап эме болуп алгам, бирок ошончо дагы мындай жашылдандыруу жагынан мен эскиз проект жасап киргизгем да, мен ушинтип жашылдандырам деп скамейкаларды коюп, ошол павильон төлөгөн акчаны мен өзүм эле төлөйм деп, өзүм эле төлөйүн ошо павильондун акчасын, жанагы арендасын. Мен дагы ошол как благоустройство деп арендага алып төлөйүн десем дагы узартып салды да. Мен 3-4 жолу письмо жазгам. Менден кийин жазып, мага ответ келгенден кийин кийинкиде узартпайбыз, комиссия иск алабыз деп коюп туруп узартыпты да, менде бүт письмолор бар да. Анан мен письмо жазгандан кийин дагы мен ушундан ойлойм да, что бирөөлөр кызыктар бар окшойт депчи. Анткени мен өзүм кепилдик алып атам, ошо павильондун акчасын мен төлөйм, арендасын ошо мамлекетке төлөп аткан. Түшүнүктүү, сурооңуз карап. Абдан жакшы. Эми бул жерде медалдын эки бети болуп атат чындыгында. Сиз айтып аткан павильондорду ошол бизде жер ресурстарын башкаруу башкармалыгы деген бар, УЗР деген. Ошо жердин арендасын ошо УЗР берет. Ал эми ал башкармалыктан арендага алып атышкан болсо, демек ошол мыйзам чегинде алып аткан болсо, ошону текшерип карашыбыз керек. Ал эми мыйзамсыз, жана жогоруда айтып өткөндөй, сиздин ниетиңизге рахмат. Ошол анын арендасын мен эле төлөп берейин, андан көрөкчө жашыл зонага айлантып койгула деп атпайбы? Бул да жакшы нерсе, бирок экинчиден мүмкүн ал жерде бир үй бүлөнү багып аткан павильон тургандыр. Ал дагы өзүнүн арендасын да төлөп, мамлекетке салыгын да төлөп аткандыр. Мыйзамдуу болсо ал жагын карашыбыз керек. Эгер мыйзамсыз болуп, жашыл зона боло турган жерди басып алган болсо, анын павильонун жокко чыгарып, аны менен келишимди үзүп, ордуна бак тигип, жашылдандырып, гүл айдап коюуга биз дайыма даярбыз. Түшүнүктүү. Жаңылбек мырза, айтсаңыз, ушу шаардагы көрүнөк жарнактар боюнча да иш алып барасыздарбы? Мисалы, мыйзамсыз илингендерди тазалоо боюнча иштер маал менен жүрүп жатат. Андагы талаптар кандай? Бул жерде дагы атайын биздин ошо мыйзамсыз реклама болобу, курулушту болобу, ушул тармакты карай турган УЗС деген ишканабыз бар. Булар менен туура эмес ошол көрүнөк жарнактар болуп калса, жана ошондой эле туура эмес курулган курулуштар болуп калса, ошолорду демонтаж кылып, ошо алып кете турган атайын биздин кызматыбыз бар. Жана көрүнөк жарнактарды сиз туура айтып атасыз. Бул көрүнөк жарнактардын азыр эң эле башаламан бир жери бар. Эми баннер деген азыр 1 квадратына бир 100 сомдун тегерегинде эле басылып атпайбы? Ошону баягы басып туруп эле төрт бурчунан кердирип туруп эле арга жерге мына кечинде эле бир партия бакка чаптап салыптыр. Мык менен кагып турупчу. Эми тилүү жан ал бак деле. Ошонун бактын бетине ушинтип коюп аткан адамдар бар. Эми баардыгы баягы 5 кол тең эмескен адамдардын жакшысы бар, жаратылышка жакшы көңүл бөлүп аяр мамиле жасаганы бар, ошондой эле жаман мамиле жасаганы бар. Анан көрүнөк жарнактарды чындыгында кайрылып кетет элем, ушу илердин астында кичине ойлонуп бактарга алып барып илип койбой, шалбыратып эле баягы илгери кермеге жайылган кирдей кылып эле арга жерге реклама деген ушкен деп эле иле бербестен, мындай азыр эми уже заман башка, 21-кылым бир жаңыча ойлонуу менен, жаңыча ой жүгүртүү менен реклама жасаса жакшы болот эле да. Ато баягы баннердин бетине эптеп эле балжыратып жаза калып туруп эле анан чаптай бергенден дагы алыс болуш керек. Бул мыйзамдуу атайын бизде ошо мыйзамына жооп бере турган, жана ошондой эле тил маселесин карай турган атайын органдар бар. Ошолордун баарынан мыйзамды өтүп, анан кийин көрүнөк жарнак коюшса жакшы болот эле. Ушу шаарды көрктөндүрүү иштери да сиздерге жүктөлгөн. Негизи көрктөндүрүү иштерине эмнелер кирет, айтып кетсеңиз, анан алдыдагы ушунча жылда ушундай долбоор бар, ушул долбоор ишке ашат деген пландарыңыздар барбы? Негизгисинен биздин алдыга койгон план деп баягы пландап атабыз, баягы, бирок баары Кудайдын буйругунан болот. Эми эртеңки күндө эч ким болжоп биле албайт деңиз, бирок жакшы ниет жарымырыз деп биз астыбызга Бишкекти өнүктүрүүнүн планы деп бул
биз Бакыт Жапаровичке чейинки мэрдин милдетин аткарып кеткен тиги Балбак Зарлыкович Түлөбаев деле монорельске чейин курам деп баягы элдин баарына мүмкүн бир тарапка күлкү болгондур, экинчи тарапка ишке ашып кете турган проект болуп калса, бул Балбакты тарыхта кала турган мэр болмок да. Мисалы монорельс куруп кете турган болсочу. Ошол сыяктуу эле азыр Бакыт Жапаровичтин да өзүнүн алдына коюп аткан пландары бар. Анын командасы болгондон кийин биз ошол кишинин коюп аткан пландарына карап ошого жараша иштерди кылып атабыз. Бирок 2025 жылга чейин азыркы мына Кудай буйрса 11 апрелде шайлоо болуп жаңы депутаттар келип мэр бекисе, андан кийин ошол мэрдин өзүнүн программасы менен чыгып, депутаттардын астына элге программасы менен тааныштырып, анан мэрди бекитет да. Ошого биздин да өзүбүздүн шаарды өнүктүрүүнүн, келечекке кандай дагы жолдорду салабыз, кандай кылып шаардын ичин жашылдандырабыз, кандай кылып бизде көп маселе бар. Бөтөнчө мына мен жетектеп аткан турак жай коммуналдык чарба деген бул өзүнчө бир өтө чоң нерсе да. Бул ЖКХ блогунда болгон тазалык да ушул жерде, Зеленстрой да ушул жерде, водоканал, суу каналыбыз да ушул жерде, кыскасы болгон жол маселеси, Бишкек асфальт сервис деген да ушул жерде. Бул турак жай коммуналдык чарба маселесинде өтө мындай оор жүк жүктөлгөн да. Анан ошону баягы менин ишим оор деп жатып албастан азыр ошо күндөп түндөп чуркап ушулардын баарын жолго коелу деп аракет жасап атабыз. Кудай буйрса биздин планыбызда, келечек планыбызда дагы ошол элге жага турган, Бишкекти алдыга сүйрөй турган жакшы пландарыбыз бар. Бирок элди алдабашыбыз керек, элге калпайтпашыбыз керек. Биздин каражатыбыз жок. Анын баарын ишке ашырып ийгенге мисалы жакшы эле оюбузда пландап атабыз да. Мисалы быйыл 5 мектеп, 5 бала бакчага баштап атабыз. Эми ошол баштап аткан бала бакчалардын баарына ошол каражат жагы элден түшөт да баары. Ошол эле эл салык төлөйт. Ошо алдыда Кудай ден соолук берип, мындай жаман асман жерден келген балалардан, апаттардан сырткары болуп турсак, былтыркы жылдагыдай болбой, былтыр ушул убакта мына бүгүн 6 апрель, былтыр 6 апрелде биз баарыбыз пандемия деп үйдө жатканбыз. Ошол сыяктуу эле быйылкы жылга дагы мына азыр кайра пандемия башталып атат деп уже сигнал болуп атат. Маска тагынгыла, көчөдө бири-бириңерди сактагыла, аралыкты сактагыла деп, даже мына үчөөбүз учурашканда маскабыз барбы, аралыгыбыз сакталуу деп отурбайбызбы? Ошол сыяктуу бизде азыркы учурда биздин планыбыз менен Кудайдын буйруганы бар да. Ошол башкачараак болуп кетиши мүмкүн, бирок биз жакшы ниет менен баягы баардык иштер ниетке жараша болот. Ошо ниетибиз ак, шаарыбыз үчүн, элибиз үчүн колубуздан келген кызматты кылалы деп жакшы пландарды пландап атабыз. Буюрса иштерди аягына чыгарабыз. Түшүнүктүү, угарман бар экен, кабыл алсак. Саламатсыздарбы? Менин атым Максат, Туңгучтун тургуну болом. Сурооңузду берсеңиз болот. Бизде ошо Туңгучта мындай парк сымал же ошондой жашылдандыруу нерселер аябай жок десек деле болот да. Бул Чулпантика деле бар болбосо. Анан биздин угушубуз боюнча могу Таксимдин асты, анан могу кетип барат аркы Немандын асты бар тең ошо парк болуш керек, ушу жашыл бир нерсе болуш керек дейт. Ошо боюнча сурайын дедим эле, анткени балдардын деле ойной турган жери жок. Балдарыбыз гулять эткенге кыдырганга деле жери жок да. Ошо боюнча бир эгер туура кайрылып аткан болсом жооп берип коесуздар. Рахмат Максат сурооңузга. Мен дагы ошол Туңгучтун тургунумун, 10 жылдан бери ошол жакта жашайм. Сиз айтып аткан ошол Таксимдин астында азыр балдар ойночу аянтча болуп баягы турат, кичинекей. Бирок ар жагында сиз өзүңүз ошол жердин тургуну болгондон кийин жакшы билесиз, азыркы стоянка болуп турган жерлердин баары парк болуш керек. Ал жердин каражаты дагы бар. Бул баягы шаардык бюджеттен бөлүнгөн. Быйыл сквер салабыз деп планыбызда турат. Кудай буйрса, былтыр негизи башын баштап койгон, жерин касып ошо боюнча калып калган. Эң негизги быйылкы планда ошол жерге парк салабыз деп планыбызга да кирген, каражатын да бөлгөнбүз. Буйрса быйыл салабыз. Түшүнүктүү. Шаар канткенде көркүнө чыгат, айтсаңыз, мисалы, бул боюнча анализ жүргүзүп турасыздарбы? Же мындай калаанын көркүн буза турган тоскоолдуктар кандай? Шаар жакшы суроо бердиңиз. Шаар канткенде көркүнө чыгат деп. Шаарды сиз менен биз экөөбүз сүйгөндө көркүнө чыгат да.
себеби сиз экөөбүзгө окшогон шаардын тургундары ошол басып баратып эң негизгиси биринчи тазалыктан башталат. Пайгамбарыбыздын жакшы сөзү бар го, тазалык ыймандын жарымысы дегенчи. Ошол биз качан шаарыбызды таза болгондо көркүнө чыгат биринчиси. Экинчиси жашылдандыруу жагы көрктөй болгондо көркүнө чыгат. Ал эми жогоруда жигит айтып өткөндөй, мисалы Туңгучта ошол жерге паркты койгонубуз менен сугара турган суунун келиши, ирригациялык жагы жеке эле бул Туңгучтун эмес, жалпы шаардын ичиндеги чоң проблема бул ирригация, сугат иштери. Биз шаарды көркүнө чыгарыш үчүн биринчиден ошол бак болобу, гүл болобу, адамды баягы табият коостойт да биздин жашообузду. Ошону көркүнө чыгара турган ошол бактар менен гүлдөр, анан курулуштардын дагы, мисалы мен көп чет өлкөдө болдум. Дубайды алалычы, Дубай какыраган кумду чөлгө алып барып туруп, арабтар жанагыл бир пальманын түбүнө ар бирине бирден шланга менен суу тартып келип, анан кийин ошону тамчылатып сугарып атып пальманы өстүрүп атышпайбы? А бизде мен раматлык чубак досум айтмакчы, семичкени чагып барат, түшүп кетсе ордунда күн карама чыгып калат дегендей жерде жашайбыз да. Ошону тиги чубак тамашалап калар эле, чубак ажы. Анан бул айткан себебим, бул биздин жер кандай болбосун, биздин жерге кичинекей эле бир чырпыкты сайып койсок чынар боло турган жерде. Эми биздин баркын билбестен ошол тебелеп тепсеп, жанагындай бир мыйзамсыз дагы иштерде өтө көп жаза ийип, ушул баарын талкалап эле келатабыз да. Чындыгында жашыл шаарды боз талаага айландырганга ошол баарыбыздын күнөөбүз бар. Аны мойнубузга алышыбыз керек дагы, келечегибиз үчүн, балдарыбыз үчүн, эл үчүн бир жакшы иш кыла турган деңгээлде боло турган болсок, анда биз ошону шаарды жашылдандырууга айландырып, жашыл шаарга айландырышыбыз керек. Себеби кыш деген эртең эле келет. Мына өлбөгөн жанга жаз келет деп жаз да келди, кыш эртең эле келет. Мына смогтун маселеси кайра көтөрүлөт, ыш башталат, кайра эле баягы. Анда эмне болот? Анан дагы эле мэрияны тепкилеп отура беришет, ыш болду, ышты жоготкула дей берет. А чындыгында муну ыштын баарынын келип атышы ошол биздин айланадагы жаңы конуштардагы абанын булганышы, ошол биздин сапатсыз көмүрлөрдү, швейный отходторду жагып атып ошондон чыгып атат да. Биз жашыл шаар, баягы жашыл шаарды канткенде жашылдандырабыз, жашыл дегенибиз менен биринчи эң негизгиси абада, адамдын дем алып аткан биздин абабыз да. Ошол абанын биринчи тазалап алмайынча, биздин бактагы, адамдагы ошол бакка аба жетпей, суу жетпей, бак солуп атса, адамга аба жетпей калса, адамдын өмүрүнө кандай зыян келип атат. Биздин өпкөбүз фильтр болуп ушул канча ышты, өзүнөн чаңды, мынау шаардагы булганып аткан абаны кантип өткөзүп бизди тазалап берип атат дем алдырыш үчүнчү. Ушул жагына көңүл бөлүшүбүз керек. Негизгисинен шаардын жашылдандыруудан дагы адамдарга кандай пайдасы, кандай зыяны келип атат, ошол жагында карашыбыз керек. Мына өзүңүздөр көрүп атасыздар, техникалар азыркы учурда шаардын өзүндө катталган 400 миң машина бар. Шаардын өзүндө катталган 475 машина мисалы. Ал эми шаардын башка региондордон келген канча машина бар. Биздин шаарда бир күндө миллиондогон машина жүрүп атат шаардын өзүндө. Биздин көчөгө чыга турган 1500дөн 1700гө чейин жана маршрутка деп коебуз, кичинекей автобустар бар. Ошонун баары дизелдик, баягы машина айдагандар жакшы түшүнөт, дизель менен жүрө турган машиналарда. Анын баарынан чыгып аткан көк түтүн биздин абаны кандай булгап атат. Ошолордун баарына мамлекеттик деңгээлде бир комплекстүү иш чара кылып, катализаторлорун текшерип, ошолордун техникалык абалын карап, бир шаардын абасына көңүл бөлмөйүнчө биз тигип аткан бактар менен гүлдөрдөн өтө деле көп пайда келбейт да. Ошону биринчи баардыгынан комплекстүү иш кылып, ушуну иш чараны ишке ашырышыбыз керек. Угармандан суроо келиптир. Баха көчөсү Фучикке качан кошулат деген суроо экен, эгерде сизге тийишүү болсо. Ооба, быйыл биздин планда буну дагы 2021 жылы кошобуз деп планга киргизкенбиз. Азыр
каражат маселесинен карап атабыз. Кудай буюрса бул баканы ошо фучке кошууга атайын проектси да даяр. Өткөндө бул боюнча атайын ошо курулуш жагын караган вице-мэр Азамат Сагындык уулу алып чыгып презентация кылган. Кандай кылып алып өтүш керек, кандай кошулат, ошолордун баары бар. Азыр каражаты чечилсе ал кошобуз деген үмүттөмүн. Түшүнүктүү. Дагы бир Мирбек Маниязов деген угармандан суроо бар экен. Жамалбек Самарбекович, эгер мен болуп калсаңыз, шаарыбызды мурдакы жашыл шаар статусун алып бергенге канча убакыт сарптайт элеңиз? Жакшы суроо экен. Мэр болуп калсаңыз дейт, эми азыркы учурда иштеп аткан мэрлер бар. Кудай ошолорго кут кылсын, иштешсин. Бирок келечекке пландап иш кыла турган болсок, 2 жылдын ичинде жашыл шаарга айланса болот. Түшүнүктүү. Бишкектеги эскирген дарактарды кыюу же болбосо аларды зыянсыздандыруу, коопсуздугун камсыздоо иши кандай жүрүп жатат? Абдан жакшы суроо. Чындыгында баягы карт дарактар өзү сыртынан жалбырагы жашыл болуп аткан менен ички өзөгү көңдөй болот да. Муну биз бир кызыктай бир адамдарда баягы бир психологиябызда бир башкача бир жагдайлар бар экен да. Мен ушу бактарды коргоп аткан менен жана иттерди коргоп аткандарга бир таң калам да. Мындай түшүнүксүз жагдайлар бар да. Бактарды кыйбагыла деп пикетке чыгат да. Бактардын баарын кыйып атасыңар деп. Ал эми былтыркы мурда жылкы бир окуяны эле эске салайын, бирөөнү эле. Мына Турузбекова менен Чүйдүн көчөсүнүн кесилишинде машина өтүп баратканда үстүнөн бак басып калды. Жүрүп бараткан машинаны бак басып калып, ордунда калды. Ошо килтеген бактын астында бакыш жигит ошол жаңылбасам ушу ат баш тараптан болсо керек эле каза болуп калды. Ошол маселе бактар шамал болгон сайын кулайт. Биз шамал болгон сайын эскертебиз. Бактардын жанына машина кое көрбөгүлө, алып койгула деп эскертип атабыз да. Ал эми бактын кичине эле тамыры болсо, ал баягы жашыл жалбыракты бере берет, билесиздер. Бирок ички маселе көңдөй болуп атат. Ошондуктан бир бакты алгандан кийин ордуна 10 бак тигип атабыз да. Кошуп баягы жанталашып аракет кылып атабыз. Эми чындыгында буга чейин дагы мындай мыйзамсыз кыйылып кеткен бактар көп болот. Эми ал адамдардын ар кандай болот экен, бөрк ал десе баш алып ийет да. Баягы чириген бакты кый десек, ортосунан барып туруп таза бакты кыйып, аны сатып ийген дагы жагдайлар бар. Аны дагы жашырбай айтышыбыз керек да. Бирок жанагы чириген көңдөй болуп калган ортосу бул бактарды алып, ордуна жашыл бак тигүүгө биз сөзсүз көңүл бөлүшүбүз керек, жана жазашыбыз керек да. Муну бул жашылдандыруу маселеси шаардын бирден бир көйгөй эмес, бул деген биз жасай турган негизги планыбыздагы иш болуш керек да. Себеби жашыл шаарга айландырыш үчүн ар бирибиз өзүбүз салым кошушубуз керек. Түшүнүктүү. Жеңиш Айдаровдон суроо келиптир. ТСЖда жашылдандыруу сугаруу кандай болот? Жакшы суроо бериптир. Жеңишке рахмат, Жеңиш мырза. Бул ТСЖ деген нерсе биздин азыркы учурдагы бирден бир баш оору. Анткен себеби жөнөкөй эле мисал менен сиздерге жалпак тил менен түшүндүрүп берейин. 4 үй болсо, ошол кубик бригеттагы өздөрүнчө ТСЖ түзүп алышат. Ал ТСЖдын ичинде кээ бир домкомдор бар, баягы үйдүн немелер, квартальныйлар бар. Алар тың болот да, эшигинин астын гүлдөтүп, эле эскирген багын кыйып, жаңы отургузуп, тазалыкты сактап, үйлөрдөгү адамдар ынтымактуу болуп чыгышат дагы, ортого каражат топтоп алып, ошо жакшы карашат. Мындай үйлөр да бар. Бирок булар 10%. Ал эми 90%-инде болсо, эптеп эле баягы элден акча чогултуп, анан чогулткан акчасына отчет бере албай, анан ТСЖны талашып эле, председателин талашып эле, ошо ким төрөгө болот деп эле жүргөндөр андан көп. Бул негизгисинен баягы МТУ деп коебуз, баягы жергиликтүү территориалдык башкаруу. Андан алар болсо акимдерге карайт, аким вице-мэрге, анан мэрге карап ушундайдан кетет да. Бул нерсе баягы кыргыздын жомогундагыдай болуп атабыз да.
өрдөк бар, өрдөктү атсаң жумуртка бар, анан жумуртканын ичинде ийне бар, анан ушундай бир сыяктуу болуп эле бири-бирибизге шылтап кете беребиз да. Ошондуктан шылтабастан муну ордунан иштеп, азыр бизге дагы Бактыбек Жапарович bir команда берип атат. Эч кимиңер, бириңер дагы баягы службалар бири-бириңерге шылтабастан жоопкерчиликти чогуу командабыз менен алалы да чогуу иштейли деп берип атат. Ошол себептен жанагы ТСЖ деген маселени бул чечиш керек. Ордунан барып, ар бир үйлөргө кирип, ошол түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, анан эң негизги элге дагы түшүнүктүү кылып айтып кетүүчү нерсе тазалыктын же болбосо Бишкек жакшылдандыруу чарбасынын кызматкери кирип, ошол ал үйлөрдүн ичин тазалаганга же жакшылдандырганга акысы жок. Анткени себеби ТСЖ деген бул менчик, ошолордун менчиги, ошол жердеги жашоочулардын менчиги. Ал эми менчикке кирип тазалап же болбосо жашылдандырып жиберчү болсо максатсыз мамлекеттик акчаны пайдаланып атат деген атайын статья менен иш козголуп кетет да буларга. Ошондуктан бул ТСЖлар өздөрү уюштулгандан кийин ар бир ошол домкомдор өздөрүнүн короо жайына көңүл бөлүш керек. Мындай суроо. Жаңы конуштар шаарда жылдан жылга көбөйүп жатат. Анан ошол жактагы тургундардын жашоо шарты анча эмес экени баарына белгилүү. Ошол тургундарды канализация, суу, газ маселеси менен камсыздандыруу үчүн кандай иштер жүрүп атат? Жакшы, абдан жакшы суроо. Жаңы конуштар бул чындыгында эми баягы азыркы учурдагы 47 жаңы конуш, кийинки кошулган дагы 7 болуп кетти. Ошолордун баары билгенде 54 болуп баратат. Булардын мыйзамдуу мурунтадан бери 30 жылдан бери жаңы конуш деген ат эле болбосо, булар ордун очок алып калган жаңы конуштар дагы бар. Ал эми учурда көп жерлерде мыйзамсыз дагы жаңы конуштар бар. Алардын баарына статус алып келип ошо шаарга киргизиш, бул ар бир мисалы Сокулук районуна карап калса, жер Сокулуктуку болуп, ал эми жашаган эл Ленин районунуку болуп калып атат да. Ленин району менен Сокулуктун ортосунда балбан таймашты алалы мисалы. Жердики Сокулуктуку эл Ленин районунуку болуп атат да. Ал ошол эле жерде суу маселеси, канализация, анан свет. Бул жаңы конушта 4 суроо бардык жаңы конушта бирдей берилет да. Барасың, барганда эле жол, свет, суу, анан жарыктандыруу. Свет көчөнүн маселеси да. Ушул маселеде бул биздин мэрияга караган тармактарда дагы биздин өзүбүздүн канализацияларды өткөзүп баратабыз. Бирок ошол эле учурда канализацияны баягы биз борбордук көчө менен гана алып өтөбүз да. Ал борбордук көчөдөн өткөн канализацияга өздөрү баягы точкага келип кошулуш керек адамдар. Ошо кошулганга каражаты жоктор да бар да. Алар айтат, бизге мындай болуп калды, алыс болуп калды, кошула албай калдык деп. Биз негизгисинен ортоңку көчөдөн гана бир алып өтүп берип атабыз, алар келип өздөрү кошулуш керек да канализациясына. Жол маселеси дагы бул эми планга киргизип жакшы эле аракет кылып баягы өзүбүздүн иш-чарага титулга деп бекитип киргизебиз акимият аркылуу. Бирок толук жетпей жанагынтип бизге эми чындыгында жаңы конуштар эмес, борбордук көчөлөрдү дагы өзүңүздөр көрүп атпайсызбы? Кандай бирөөсү кайык жасап ийет, бирөөсү кайык менен сүзүп ийет барып, ушундай бир хайп жасап баягы азыр интернеттин заманы бизди күнү түнү эле ушул эми кээде туурасында айтыш керек, баягы туурасынды туура кабыл алыш керек. Жакшы нерселер да болот. Экинчи тарабы кээде люктун капкагы кыйшайып турса, ошону эми люктун капкагы кыйшайып калыптыр деп сүрөткө тартып чыгарат да. Эгер ошол патриот болсо, буту менен тээп эле оңдоп коюп басып кетпейби эми аны бул жерде люктун капкагы кыйшайып калыптыр деп чыгаргандар да бар да. Ушул маселеде жаңы конуштардын көйгөйү өтө көп. Биздин учурдагы жүргүзүп жаткан иштерибиз ошо жаңы конуштардын баарында жолдорун жазайлы деп аракет кылып атабыз, шагылдарды төгөбүз, асфальттайбыз десек элди алдаган болобуз. Азыр асфальттаганга каражатыбыз жетиштүү эмес. Быйылкы жылга 20 километр жол жасалат Бишкектин биздин өзүбүздүн бюджеттин эсебинен. Ал эми Кытай грантынын эсебинде көп жолдор бар. Кудай буйрса алар жетиштүү деңгээлде кетет болуш керек. Түшүнүктүү.
Угармандан суроо, Карл Маркс көчөсүн Карпинкага кошуу планы барбы, антпесе пробка жоюлбайт дейт. Карл Маркс көчөсүндө пока ал жөнүндө проектиси жок. Кошуу жөнүндө немеси жок эле. Түшүнүктүү. Жамалбек мырза, сиздин ишиңизге ийгилик каалайм. Боталиев көчөсүндөгү парк качан ачылат? Жамалбек мырза, ишембиликти жай айында, күз айында да кылсак кандай болот? Абдан жакшы суроо. Боталиев көчөсүндөгү паркты уже жакында ачабыз. Бул иштер жүрүп атат. Азыр видео наблюденияларын коюп атат. Ошондой эле бүгүн ошо брусчаткаларын баарын кайра жаңыртып, жаңыртуу эмес, ошол бузулуп калган, баягы кардан кийин бузулуп калган жерлеринин баарын кайра оңдоп атышат. Ал эми биздин келечек пландарда, Кудай буйрса, бул жакшы иштерди алдыга жылдырабыз деген үмүттөмүн. Дагы бир суроо. Ассаламу алейкум. Шаар ичинде мусорный урналарды качан көбөйтөсүңөр? Тазалыкты сактайын деген адамга шарт жоктугу өкүнүчтүү. Эми тазалыкты сактайын деген адамга шарт деген ар дайым болот. Мүмкүн 20 метр баскандан кийин эле ар жагында мусорный челек болушу толук мүмкүн эмес, толук эле бар. Себеби чоң мусор челектер жетиштүү болбогон жерлер да бар. Ал эми жетиштүү жерлерге жетпей аткан мусорлар андан көп. Аны да мойнубузга алышыбыз керек. Быйылкы жылда жанагы ЭБРРдин эсебинен дагы 97 жерге мусор челектер коюлат. Кудай буйрса, жакында немесин результатын көрөсүздөр. Дагы бир суроо. Арча Бешикте Чортеков көчөсү бар, өтө кенен. Ал жакта Түштүк магистралынан баштап Муромский көчөсүнө чейинки 2 багыттуу кенен жол салынган. Бирок ошол жолду бойлой ошончо эле кеңдикте бош жер калган. Ошол узун кең жерге турак жайлар баары бир түшпөйт. Эркиндик бульвары сыяктуу кылып, бак-тарак тигип, парк зонасы кылганга болобу? Кеңдиги да туура келет. Ооба, бул Чортеков көчөсү дагы жазалат. Бул жазалгандан кийин жана жээгиндеги жашылдандыруу жагын бул жерде эми мен ушу 3-4 жолу барып келдим окшойт, ушу Арча Бешиктин үстүндөгү ошо көчөлөр боюнча. Арча Бешиктин ичинде быйыл планда жакшы көчөлөр бар, жасала турган дагы, келечекте пландарыбыз дагы жана Кытайдык грант негизинде да жасала турган көчөлөр бар. Дагы бир суроо. Садырбаев Баха көчөсүнө тротуар салынабы? Түштүк магистралдан баштап чоң арыкка чейинки бөлүгүнө. Болбосо ал көчөдө да жер аябай кенен. Элдер керек болсо огород кылып, бак отургузуп, кафе, дүкөн жана башкаларды салып, жолду көздөй экспансия кылып алышкан. Жанагы эле берилген суроо экен, ошол эле көчөнү айтып атат. Баха көчөсүндө жогоруда мен жооп берип кеттим. Кудай буйрса, бул планыбызда бар, бирок каражаттан кармалып турат. Негизинен ошол тротуарларга быйыл көңүл бөлөбүз. Бизде угарман бар экен, кабыл алсак. Саламатсызбы? Алло, саламатсызбы? Сизди угуп жатабыз, сурооңузду берсеңиз. Мен бул Жамалбек мырзага суроо берейин дедим. Мына бул ТСЖ жөнүндө. Бул домкомдорду бул текшере турган орган барбы же ушул ТСЖнын ичинде эле чечилеби? Ушуга жооп берип койсоңуз. Рахмат. Домкомдорду рахмат сурооңузга. Домкомдорду текшере турган орган биринчи ошол жердин жашоочулары. Ошолор алардан отчет алыш керек. Өзүнүн берип аткан акчасын ошо ТСЖнын председательдерин чакырып алып туруп, ортого алып туруп, анан кийин кана биздин акча деп сураш керек. Ал эми жүргүзүп аткан иштери боюнча жана МТУдагылар алат. Бизден мамлекеттен бөлүнүп аткан кандай жардамдар болсо МТУ акимият аркылуу кетет. Аларды тейлей турган, ошол алып аткан айлыгын карай тургандар ошол жерде. Ал эми өздөрүн тейлей турган, өздөрүн сурак ала турган, отчетун ала турган ошол жердеги жашоочулар. Магистраль кайсы жерге чейин узарат? Кыскача жооп. Магистраль азырынча тетеги үстүңкү жагы кетип баратат. Жол быйыл буйрса баягы негизгисине магистраль ары Сокулукту көздөй уланып кетиш керек. Ошо жагын сурап аткан болсо, ал дагы азыр баягы мурунку жерлердин баары бошотулуп, азыр жаңыдан жасалып атат. Канча жерге чейин алыбыздын жетишинче көрөбүз буйрса. Ошондой эле суроо. Жукеева Пудовкина качан жасалат? Ахунбаевадан Ылдыкысы. Жукеева Пудовкина көчөсүнө жакшы суроо бердиңиз. Кече ямочный ремонт деп коебуз. Баягы чуңкурларды ямасын ремонт жасап койдук Бишкек асфальт сервис тарабынан. Бирок өзү көчө быйыл Кытай грантынын негизинде 2 жылдын ичинде жасалыш керек да.
Биздин убактыбыз соңуна чыкты. Рахмат. Акыркы суроо ушу шаардыктар дагы жашылдандыруу иштерине кандай салым кошо алат? Кайрылуу жаса кетсеңиз. Абдан жакшы, убакыт бергениңиздерге рахмат. Урматтуу шаардыктар, биздин азыркы учурда 3 айлык ишембилик деп жарыяладык элек. Ошол ишембиликке активдүү катыш берип аткандыгыңыздарга Бишкек шаардык мэриясынын атынан терең ыраазычылык билдиребиз. Ал эми жашылдандыруу иштерине ар бир адам өзү бир адамдан бир дарак деп өткөндө бир акция кылып көрдүк эле. Бир эмес 200 дарактарды алып келип аткандар бар. Райондор азыр Токтогул районунан эстафетаны Нарын районуна алып, азыр Бакай Өмүралиев деген бир ишкер жигитибиз бактарды алып келип, аны кайра көлгө эстафета кылып улантып кетебиз деп атат. Бул баягы биздин шаар, Бишкек шаары жеке эле Бишкек шаардыктар үчүн эмес, алыскы региондордон келген, биз деле ошондой ички мигрантпыз. Мен деле Нарындан келген мисалы. Ошол сыяктуу ар бирибиз күйүп, ушул Бишкек шаарыбыз үчүн келечекте ушул жерде балдарыбыз жашап, өзүбүздүн борборубуз, Кыргызстандын жүрөгү болгон Бишкек шаарына ар бир адам салым кошо беришине чын жүрөгүмөн суранып кетем. Жана ошондой эле ар бир инсандарга, ошол бизге жардам көрсөтүп аткан ар бир шаардын тургундарына жана бизге шаар үчүн күйүп аткан жалпы кыргызстандыктарга баш ийип таазим кылам. Дагы да болсо эң негизги суранарым ушул биринчи тазалыкты сактайлы. Жеке эле тазалык эмес, азыр эпидемиологиялык ситуация азыр күчөп баратат. Ошондуктан коомдук жайларда, коомдук транспорттарда аралыкты сактап, маска тагынып, өзүңүздөрдү ооруп калыш максат эмес, бирөөнө жугузуп алыш максатында дагы мен мүмкүн баягы ошол вирусту алып жүрбөйүн деген ой менен ар бирибиз өзүбүзгө сак бололу. Сиздерге ушул дагы бир жолу кайрылып кетем. Шаарыбыздын тазалыгы ар бириңиздердин өзүңүздөрдүн колуңуздарда. Ким эртең менен эрте туруп эшигинин астын шыпырып тазалап койгон болсо, демек бизге шаарга кошуп аткан салымы болот. Жеп аткан мороженойнун кабыгын алып барып урнага салып койсо, же тартып бараткан сигаретинин окуркасын алып барып таштандыга салып койгон болсо дагы ошолорго Алла ыраазы болсун. Рахмат, биздин убактыбыз соңуна чыкты. Жамалбек мырза, сиз бүгүн келип, кызыктуу маек куруп, маалымат бергениңиз үчүн ыраазычылык билдиребиз. Урматтуу көрөрмандар жана угармандар, биз бүгүн шаарды жашылдандыруу, көрктөндүрүү жана ишембилик туурасында кеп курдук. Студиябыздын коногу Турак жай коммуналдык чарба иштери боюнча вице-мэри Жамалбек Ырсалиев болду. Бүгүнкү берүүнү мен Айдина Маматисаева алып бардым. Программаны кайталап биздин Радио Марал Facebook баракчасында көрө аласыздар. Кийинки жума шейшембиде кайрадан көрүшкөнчө сак саламатта туруңуздар, күнүңүз көңүлдүү улансын. Борбордогу жашоо турмуш, бишкектиктерди түйшөлткөн түйшүктөр, кубанткан жакшы иштер, кала башчылыгынын алдыга койгон иш пландары, шаарды өнүктүрүү программасы. Монун баарын Бишкектен сүйлөйбүз берүүсүнөн угаласыздар.